Саламатсыздарбы? Мендеги IQ программасына кош келипсиздер. Албетте бул IQ программасынын жобосун айта турган болсок, мектеп программасы демек сиздерде бир ирет балалыкка көз чаптыруу менен кошо ой жүгүртүү суроолору берилет. Анда алгачкы суроону сиздерге берерден алдын көрсөтүүдө көрүүчүлөргө сиздерди тааныштырып өтөлү. Бүгүнкү биздин коногубуз Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эл артисти Талант Апыев агай жана ошондой эле Эргүү сыйлыгынын ээси режиссер Назгүл Мырзаканова эжеге кош келиңиздер. Анда алгачкы суроо биз көрсөтүүнү баштар алдын сиздердин чыгармачылыгыңыздар боюнча маек куралы. Кино режиссер катары, көркөм жетекчи катары, ушул көптөгөн спектакль тасмалардын режиссеру катары сиздер бир топ жылдан бери иштеп келатасыздар. Демек, бул кесиптин өзгөчөлүгү кандай? Көптөн бери бирок кино тартабыз деп жүргөн ниеттерибиз да бар. Буюрса ошол ишке ашып кино режиссерде болуп каларбыз. Бирок биз өмүр бою көпчүлүк ошол 92-жылы окунуп бүтүп келип, Жалал Абад театры ачылып, ошол жерде иштеп, мен 94-95-жылдары Ош театрына которулдум, башкы режиссер катары. Ошондон бери ушул театрда эмгектенип келатам. Режиссер катары, анча-мынча актер катары роль ойноп. 16-17 жылдары кайра Жалал Абадка барып, көркөм жетекчи кызматында иштеп, ал жерде иштеп келдим. Кайра эле ушул театрга келип, ошондон бери ушул театрыбыздын 50 жылдыгы сезонунун ачылышы болду. Бирок 50 жылдык мааракебиз бир кандайдыр жүйөлүү себептер менен жаз айларына калып атат келе жаткан жылдан. Буюрса коомчулук менен чогуу бирге театрдын отчетун 50 жылдык отчетун бергенче чогуу көрүүчүлөр менен чогуу белгилейбиз деген ойдобуз. Мен 2000-жылдан 2005 жылга чейин режиссер драма деп театр и кино факультетинде Бибисара Бейшеналиева атындагы андай институт деп аталчу, искусство институтун окуп, режиссер драма жагын окуп бүтүрүп келдим эле. Бүткөндөн ошо бүтө элек кезимде эле, студентке кезимде эле иштеп баштадым эле. Эмгек жолумду ошо Бакен Кыдыкеев атындагы Бишкектеги жаш көрүүчүлөр театрында баштагам. Жөнөкөй эле актриса болуп, андан ары биринчи жомогумду коюп, ошол жакта жомок коюп, режиссер коюучу болуп. Ошентип Бишкектеги театрлардын көбүндө иштеп келдим. Бир орунда эле боло бербей, өзүмдү да сынап, өзүм дагы башка жактан опут алгым келди ушундай. Анан ошончо жылдарда жүрүп 14-жылы Жалал Абад театрына келип калдым. Көркөм жетекчи болуп ошол жакка келдим. Ал жакта 2 жыл иштегенден кийин анан ушул Султан Ибраимов атындагы Ош драма театрына келип калдым. Азыр режиссер коюучумун, ушул жерде эмгек жолумду улантып атам. Эми башында суроо берип кетпедиңизби? Бул иштин өзгөчөлүгү депчи, бул аябай түйшүгү, мээнети көп иш да. Албетте мындай сыймыктуу иш, кызыктуу иш, бирок аябай көп акыл эмгекти дагы, адамдын эркинин чыдамкайлыгын да талап кыла турган эмгек да аябай. Көп адистик, анан көпчүлүгү чыгармачылык адамдар менен иштешке туура келет. Алардын жанагы ар бир чыгармачылык адамдын роза окшогон тикенеги да болот. Ар бирин туура көрүп, түшүнүп, тил табышып иштештин өзү бул чоң эмгекти талап кыла турган кесип. Мээнетти талап кылат. Мендеги IQ программасынын биринчи бөлүмү «Мектеп жана мен» деп аталат. Бул бөлүмдө катышуучуларга мектеп программасынан 10 суроо берилет. Кайсыл катышуучу суроолорго туура эмес жооп берсе, анда ал өзү жөнүндө кызыктуу факт айтып берет. Анда сиздерге алгачкы эле суроону баштайлы. Мектеп программасы
Албетте жакшы маек болду. Анда биринчи суроону баштайлы. Базары жакын байыбайт, калп айткан. Калп айткан киши жарыбайт. Жооп туура. Кийинки суроо кайра эле макуллукка кайрылалы. Эне бакыт. Ата ырыс. Туура. Бир ата 30 уулду багат. Ал эми 30 ул Бир атаны бага албайт. туура. Заттын атын көрсөткөн сөз түркүмү. Ата точ. Туура. Кызыктуу дагы бир суроолордон берели. Бул ушул ананас, помидор, картошка баарыбыз күнүмдүк турмушта пайдаланган жер жемиштер негизинен кайсыл мекеннен келип чыккан? Тропика тарап бул Түштүк Америкадан Түштүк Америкада Туура. Ооба. Түштүк Америка тропикалык өсүмдүк катары ошол жактан келип чыккан. Кийинки сурообуз Антони ван Левенгун ким болгон? Тони ван Левенгун. Художник болгон эмес Ван Гог? Нет? Бир аз ойлонуп көрүңүзчү. Албетте баягы дүйнө таануу башка бирөөнүн изилдөөчүнүн атын атаганда бир аз ойлонууга убакыт келип калат. Биологияны жакшы окугансыздарбы? Мектепте кайсы сабакты жакшы көрөт элесиз жеке? Мен деле биология сабагын жакшы көрөт элем, бирок бул ысым мага эч нерсе деп айтпай атат. Дал ушул ысым биология тармагында бар. Биолог болгон да? Биолог. Биолог эле. Анда мен Жана кыйнабайм. фотосинтез эме жөнүндө эмеспи, өсүмдүктөрдү фотосинтез деп койчу. Фотосинтез деген бар. Микроскопту ойлоп тапкан. Оштон чыгып жол тарттым арабанга, арабанга, арабанга. Күлүп жайнап тосуп алдың мен барганда, мен барганда. Жүзүмүңдөн бир татып, жүзүңдөн өпсөм, хей, жүзүңдөн өпсөм. Кайтарымда калбасмын мен арманда, кайтарымда калбасмын, кайтарымда калбасмын, о мен арманда. Эй, арабамдын ак сайы калып кетти калпагым, калпагыма карабай сага келдим аппагым. Sizdi süydüm, sizdep küydüm, sizdi süydüm sulu kız, sizdi süydüm sulu kız. Kийинки сурообуз бул Болот Шамшиев кайсыл тасмалардын автору? Бөрү зындан. Ак кеме. Кайсы киноларды? Билген ошол. Жооп туура. Негизинен кийинки сурообуз Бакен Кыдыкеева дегенде биз кайсыл тасмалар аркылуу тааный алабыз? Алгач Салтанат көчөдө түшкөн, по-моему. Салтанат. Көбү фильмдер. Анан Бирок биз Толгонай Геннадий Базарбаевдин ошол Толгонай. Геннадий Базаровдун. Толгонай ошо менен көбүрөөк эстейбиз ошо. Ага, образ аябай мыкты чагылдырып. Толгонайды өзгөчө жана поезд чуркап бараткан майсал өндүп туман кармап калган образ сонун берген. Негизинен жооп туура. Анда биринчи бөлүгүбүз аяктады. Кийинки логикалык бөлүккө көз чаптыралы. Экинчи бөлүм логикалык суроолор. Анда логикалык суроолорубузга өтөлү. Айтканда бир аз албетте бир жылмайы тартуулашы мүмкүн, ойго келбеген сөз. Кээ бир учурда кээде кап оңой нерсе, бирок көңүл бурбайт экенбиз деп калышыбыз мүмкүн да. Биринчи суроо. Жатып туруп эле жарыкты өчүрүп койдум дейт. Бул эмне болушу мүмкүн? Жатып туруп. Жатып туруп өчүрүп кайра жатып алды да. Туруп барып өчүп. Ооба, туура. Кийинки суроо. Гитара, домбурада 6, ал эми комузда 5 сөз бар. Бул эмне болушу мүмкүн?
балким анын кылдарында болушу мүмкүн. Буролору. Кулак буролору. Тамгаларга дейм. Комузда 5 болсо гитара, домбура. Гитара 6 домбура. Негизинен жооп туура. Кийинки сурообуз. 2 бала 2 саат шашки ойноду. Ошондо ар бир бала канча сааттан шашки ойноду? 2 саатта. Жооп туура. Кайсыл канаттуу тынчтыктын символу? Көгүчкөт. Туура. 202 көз кимге таандык? Кандай? 202 көз кимге таандык? 2 көз, 200. 100 көз болсо адамга таандык болот. Ооба. 100 адам, 100 көз. Ошондой манда. Ооба, жооп туура. Кээде 202 дегенде дароо биринчи 101 адамга таандык. Лампочкалар десем ошого тура келип калды. Мындай күзгө кетти да, онда кетип көз күзгү менен байланыштуу деген нерсе да. Биякта оштун символу деп мажурум тал жөнүндө эме болсо, аябай жакшыраак эле. Ошону эстешинче бир айтып берейинчи. Мажурум тал, ийилген тал, сулуу тал. Сулуулукка сулууң арта карай сал. Белин ийсе жерге тиет саамайы, жел термеген жибек чачын сылай кал. Бир көргөнгө бойго жеткен кыздай тал. Бооруң ысып сөз козгосоң укпай тал. Жашабагыр жаш сулуудай теке бер, таңыр катып такыр ойдон чыкпай тал. Ким түшүнүп сулуулуктун арманын, сүйүүсүнө жетпей өтүп барганын, сар санаасын, сагынычын туйсак да, сезимине терең сиңе албадым. Балалык боюнча суроо берейин. Балалыкта эсте калган күндөрүңүздө, мындай кызыктуу көз ирмемдер, дагы деле ошону эске салып, эстеп турасыздар. Жана ошондой эле мына чыгармачылыкта жүрөсүздөр, өзүңүздөн режиссерлук адистүүлүгүңүздөрдө болгон кызыктуу окуялардан айтып берсеңиздер. Баштачы көйнөктү мурда жеткиле. Бала кезде бары кыял кеч болосун да. Бала кезде биздин бала кезибиз китеп окуу менен өтө башка кызык нерсе жок. Биз бала кезде айылда свет да жок болуп, биз 7-чи класста окуганда барды. Телевизор жок эстесе, анан только эң кызык эмне китеп окуйбуз. Кыялданып алып бир малга же кой айдап келген, эчки айдап келген, бийик тоолорго чыгып барат. Кээде баласында кыялданып, кыялыңда Курманбек болуп алып, анан чырыштардын башын кыя чаап, кечке согушуп жүрүп, күн караңгы кирип кеткенде байкап калып, койлор түнөп калып, мен артыман атам менен бир тууган агам бар эле, ал издеп барып, ал мени кубалап, урушуп кубалап, өзү түн ортосунда эртеси таап киргенде койлор десе. Ошондой бала кезде ат кулакты, чырыштын баарын калмак Кытай кылып алып катуу согушчубуз да. Кылыч жасап алып, чыгачтан, чыбыктан ат минип алып, ошондой көп бул айылдык балдардын көбүнүн ошондой бала кездеги оюну болсо керек. Анан оюн караак болчу, көп учурда чүкө оюндары аябай кызык болчу. Бала кезде чүкө түшүп кетип калып, көп учурда чоң атам колунда өскөн ошо кишинин баягы кейүүсүнө кат иш калып кетет. Убагында иш кыла албай калып, көп учурда ошондой бир мындай чоң атам кей урушуп калса ойной бересиң, анан тесиң деп. Анан дагы бир кызык нерсе жылгаяк тээп, ошо бала кезде. Өтүктөрдүн таманы калбайт эле жылгаяк тээп, анан оюнда балдардын арасында лидер болгон келет. Кыштын күнү өтүк менен жакшы жүгүрө албайсың. Анан чоң атамдын да бир катуу тил укканмын. Үйдө галошту кийип алып, өтүктүн ичинен. Анан барып ал жерде карда жазган башы алаш албыртта өтүктү чечип коюп галош менен ойноп, кайра галошту сыртынан чоң атам урушканда галошу жөн алып барып эле албайсың, өтүктүн галоштун сыртына кантип өтүк кийип алдың деп.
Бала кезимде эстесем, мен дагы тоодон түшүп келген кыргыздын кыздарынанмын да. Айтмакчы ошо китеп биздин кезибизде, бала кезибизде эч кандай гаджет жок да ал кезде. Каякта. Китеп деле карабайт. Анан апам мага болсо мына нанды печкага жабат эле. Нанды салып койду. Көмкөрүп койду. Бышканайын көмкөрүп кой деди. Анан кийин бышканайын мынтип карап турасың, бышканайын аласың деди. Бүт колумда китеп деген боюнча отурам. Бир маалда эле китебим көрүнбөйт эле бартат, көрүнбөйт эле муулам ылдый жерге жатып алып, моунтип алып, печканын эмесинин ылдыйына түшкөн ошонун жарыгына салып алып китеп окуп атам. Эми ошо жытты деле сезбеймби десең. Апа эшиктен келгенден кийин ал апамдын чаңырыгындай чаңырык эмдигиче кетпейт. Наным ал кастрюль менен бир болуп калыптыр, кирпич болуп калыптыр. Аны бир чыгара алсачы бир андан кийин. Мен өзү китепке аябай китепти жакшы көрөт элем да. Ошентип берилип окуй берип, кандай күн кеч киргенин ал ошо отто жаккан, наным калган бышпаганы боюнча ошончо турат. Ошентип апаман тил угуп элем, ошо китеп окуйт элем деп коюп бир жолу отуруп. Режиссерлук тармактачы? Реплика бербей коет. Башталганда аяктагы репликаны айтып турганчылар болот. Памяти жоголуп калгандан соң андай нерселер көп эле болот эми. Бардыгы бизди окутканда агайлар, сен уже жардым борундагы адамсың да сахнага чыккандайынчы. Ал дагы бирдеке сплайсет этип оправдывать этип алдыга кетпесең, ал нерсени элдин ишенгидей кылып оңдоп түздөп кетпесең, бири-бирин түшүнүп сахнадан алып кетпесең, ал уже жардамлашышка туура келет, жардамлашкачы. Студент кезде историядан окуп калдык да, биз союз убагында окуп калдык. Жанагы Антанта союзуна кайсылар кирген десе эле, Англия, Франция, СССРди айттым, СССР эле болот. Анан АКШ десем эле мугалим көз чектейип мени карап калды. Балдар күлүп атат, АКШ. Америка Кошмо Штаты деп мен кыргызча айтып, кыскартылга бар да, США деп. США деп, АКШ деп айтып бердим да, ошо балдардын баары көбү түшүнбөйт, көбү түшүнгөндөр күлүп атат. Мугалим таптакыр эле бирок боолголоду окшойт. Карап кайра сурап анан акыры США экенин түшүндү да. Соединенные Штаты Америки деп. Режиссерлук күмөдө кандай бир кызыктуу нерселер деп атпайсыңбы? Кызыктуу өзүнүн кандай деп айтса болот. Өзү даярдап атканда актер, актрисаларды башкара аласың, пока сахнага чыкмайынча. Чыккычакты башкара. Чыкты бүттү, сен уже башкара албайсың. Алар өз билгенин кылгандар да бар да, ал жакка барып туруп оозунун алласы учуп кетип эле оюна келген нерсени айткандар да бар, биринчи жолу чыккандар. Же 10-чу жолу чыгып атсаң да кээде ошондой болгон, мандыраж кармап калган учурлар бар. Мандыраж кармап, сыртында жүрөсүң, мындай бир толкунат. Лучше чын эле көрбөгөн боюнча, эгерде ал жерде кандайдыр бир таптакыр көрбөгөн боюнча баш жакка кетип калган жакшы да. А көрдүң бүттү, жаның чыгып, дарыга чуркап барып, сахнанын тетиги айланып барып, тетигин тетигинтип кой, могул жерин моунтуп кой, тигинтип кой десе, аны кылып, огуш бетеринен алар да мандыраж кармашы мүмкүн да. Лучше режиссердун кетип калган жакшы да, көрбөй элечи. Биз 25 жылдыкка Саадак какты деп Бексултан Жакиевдин бир 5-6 спектакль алып бардык да. Бул 97-жылдары. Анан бияктан 2 актрисаны кошуп койду вод кылып. Ал жерде шайтандар бар, жоорулар бар ойногон. Анан Рашбек Асанов деген азыр театрда чыккан народный артист, анда чоң, жалаң чоңдорун тандап жоору кылып койду да. Анан Абаскан Кудайбердиева деп мурда заслуженный артист азыр көз өтүп кетти. Мен мурунку жубайым. Ал кишини да бала азыр 97-жылы төрөлгөн кызым бар, аны таштап коюп эле кетти. Тайнесине калтырып коюп барды, анан баргандан кийин бирдекеге кошуш керек да, жооруну кылып кошуп койду, жоору кылып ойнойсуң деп. Гүлжамал Абдыкадырова деген дагы эмгек сиңирген артистибиз бар. Үчөө жору болуп жүрөт, тиги экөө текстин унутуп, Рашбек Байкенин беттери титиреп баштады. Десе, аны көрүп алып, Абаскандын шайтаны кармап, кыкылдап сахнада күлүп жүрсө, баарын текстин бириктирип алып, Гүлжамал бий күнгө салып, жору да. Баарын текстин айтып жүрөт. Америка ыкшы күлүп, эшикке чыккандан кийин баягы главный рөлдү дьяволду ойноп аткан
Шайынбек Кыдырбаев деп азыр алда ушул театрда аткан артисттерден Кыргыз Республикасынын еңбек сіңірген артисти, ал киши чыгып алып туруп баарын ашатып сөкүп силер атайлап кылып атасыңар, мага бут тосуп атасыңар дегендей. Ошондой ар кандай ситуациялар болот сахнадачы. Кээде шайтаны кармап, кээ бири күлүп алса, күлкүлөрүн тыя албай калган учурлар болот. Бири-бирине. Жакшы, абдан сонун маек болуп жатат. Жакшы көз ирмемдерди көрүүчүлөргө тартуулап бир жылмаюу таратсаңыздар, бир чети өзүңүздөр дагы кайсыл бир көз ирмемдерди эстеп жылмай алдыңыздар. Дүйнө таануу боюнча алгачкы сурообузду баштайлы. Германиянын акча бирдиги. Мурда марка эле, азыр евро домени болуп калыптыр. Европа. Союзга киргенден баштап. Евро. Кайсы жоопко токтолдуңуздар? Евро домени. Евро домени. Жок, туура. Монголиянын борбору. Улан-Батор. Туура. Англиянын борбору. Лондон. Швейцария кандай өлкө деп аталат? Тоолуу өлкөлөр. Бизде Кыргызстан, Швейцария. Экинчи Швейцария кылат. Швейцарияда жүрчү элек. Ооба. Негизинен жок, туура, жана ошондой эле Европа континентинде жайгашкан өлкө деп дагы аташат экен. Бүгүнкү суроолорго жооп бердиңиздер. Албетте кызыктуу маек болду. Ал эми мурдагы көрсөтүүдө келген конокторубуздагы сиздерге мыйзам иретинде 2 суроо берип кеткен. Ошонун жообун таап, андан кийин сиздер дагы келе турган конокторго бирден суроо берип кетесиздер. Анда мурдагы коноктордун суроосуна токтолуп өтөлү. Биринчи суроо бул Алыкул Осмоновдун апасы ким болгон деген суроо берип кеткен болчу коногубуз. Жыңгырлардан кезикпей. Алтын апам, алтын деп аталса керек. Апасына. Алтын. Жок, ушундай болсо. Жооп туура. Алыкул Осмоновдун апасынын аты Алтын. Экинчи коногубуздун суроосу төмөнкүдөй болгон. Экинчи коногубуздун суроосу төмөнкүдөй болгон. Асманда куштар учуп баратат дейт. Алдыда 2, аркасында 2 куш дейт. Демек, асманда канча куш катарлаш учуп баратат дейт? Куштар катарлаш учуп баратат. Канча болушу мүмкүн дейт? Алдыда 2, аркасында 2, 4 да. Болбойбу. Катарлаш учуп кетип атса. В общем, куштар учуп баратат. Чыгылым. Бул логикалык суроо экен. Сиз айткандай, алдыда 2, аркасында 2 дегенде катарлаш болуп 4 дешилди мүмкүн. Бирок анын түшүндүрмөсү аркадагы 3 экен жалпысына куш. Ортодогу аркада 2 катарда эсептелинет экен алдыңкы куш үчүн. Аркадагы куштагын алдыңкы куштар, аркадагы кушка алдыңкы куштар 2 болуп эсептелинет экен да. Ошонун жалпысына 3 куш учуп бараткан болот экен. 3 куш. Алдыда 2. Анда сиздерден суроо болсун. Мен бир суроо берип кетет элем да. Бизде комедия, трагедия, драма деп бөлүнөт да жанрлар. Трагедиянын мындай эмеси. Сөзмө-сөз которулушу кандай деп түшүндүрмөсү деп эметилет да. Мен жөнөкөй эле бир 2 суроо бергим келип атат. Боло береби логически? Эсиң болсо эстеп бил, энең сиңдисин жездесигин. Анан бир табышмактын 2 сабын айтсын. Илгери бала кезде эмеден окуп калдым. Байпак мактаныптыр дейт, босогодо жатып. Калган 2 сабы. От болдум, күйүп болдум, шириним жаным ашык болдум. Бир көргөндө тартып алган чырайга жакын жан болдум. От болдум, күйүп болдум,
Şirinim canım aşık buldum, beni görgöndө tartıp algan, çırayına jakın can buldum. Ушул жериле жаратышат. Рахмат сиздерге. Ушунчалык келип, алтындай убактыңыздарды бөлүп, биздин көрсөтүүбүзгө катышып, көрүүчүлөргө дагы жакшы маанайларды жаратканыңыздар үчүн урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир сыйра биздин бүгүнкү конокторубузду тааныштыра турган болсок, Ош шаарындагы Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эл артисти Талант Апыев жана ошондой эле ушул эле театрдын режиссеру, элгүү сыйлыгынын ээси Назгүл Мырзаканова эжекебиз болду. Саламатта калыңыздар. Саламатта. Саламатта калыңыз.